Сөздөгү жылдын 10 декабрында башкы имараттын чоң жыйындар залында Чыңгыз Айтматовдун 93 жылдык мааракесине арналган адабий музыкалык иш-чара болуп өттү. Анда Кыргыз Европа факультетинин 1-курсунун студенттери өз таланттары аркылуу Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгын таңазалашты. Бул иш-чаранын максаты студенттерди Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгын сүйүүгө үндөө жана шыктандыруу. Негизи ушул Кыргыз Европа факультетинде бул саамалык көптөн бери өткөрүлүп келет. Мен айткым келет, уучубуз кор эмес экен, жаштар улуу жазуучубуздун чыгармаларын окуп билгендиктен ушундай жашынакай сценкаларды коюп жатат. Айтматовдун ырын ырдап жатышат. Ушул нерсе баарыбызды кубандырат болуш керек. Себеби дегенде азыр көпчүлүк айтат, балдар окубай калды деп. Окушат. Абдан жакшы окушат, 1-курстар окуп эле жатат. Мен эмнени айткым келет, Кыргыз Европа факультетине орус тилдүү студенттер тапшырат. Кыргыз тилин анча билбей келишет. Биз ушундай иш-чараларды көп өткөргөндүктөн буларда патриоттук сезим пайда болот. Башында катышпайбыз дешет. Анан ошол нерсени көргөндөн кийин, ошол нерсени уккандан кийин өздөрүнөн өздөрү эле мен катышам деп ушинтип аябай талаптарын коюшат да. Ал эми кечинин сыйлуу коногу Курбанов Раимжан өткөрүлүп жаткан иш-чара боюнча өз ой пикирин калтырды. Ушундай бир сонун кече болуп атат да. Мен бул Кыргыз Европа факультетинин ошол кыргыз тилчи мугалимдер менен тыгыз байланышта иштешип, жыл сайын ушундай иш-чараларды өткөрүшөт. Мен дайым келип катышып жүрөм. Анан эми Чыңгыз Айтматов дегенде албетте бул эми баягы кыргыз элинин сыймыгы. Анан азыр студенттер менен жолугушууда дагы айтам. 23 жашымда Францияда болуп, ошол жерден жанагы Жамиля повестинен үзүндүнү мен кыргыз тилинде окуганмын да. Демек, бул Чыңгыз агабыз биздин сыймыгыбыз. Ол жаштар билгени жакшы. Себеби чет өлкөгө барышат. Сураганда керек болсо ошол жанагы чыгармаларынан үзүндөрдү айтып берсе, алар дагы кыргыз деген бул улуу эл экенин, өзүнүн баягындай мондай таланттарын, жазуучуларын сыйлашат экен деп айтышат да. Залкар жазуучунун өмүр жолу, чыгармачылыгы дагы канча макала жана изилдөөлөргө төгөн көз булак болуп келет. Айтматовдун ааламына сүңгүгөн студенттер анын ырын ырдап, чыгармаларын жогорку деңгээлде аткарышып, көрүүчүлөрдүн арзуусуна татый алышты. Бүгүн мен Чыңгыз Айтматовдун ролун аткардым. Интервью сыяктуу бердим аяктан дагы. Бул ролду аткарганга абдан суктандым, сыймыктандым. Анткени Чыңгыз Айтматов бул абдан чоң киши биздин кыргыз элибиз үчүн. Жана Чыңгыз Айтматовду аткарганда көп нерсени түшүндүм. Биринчиден түшүндүм, Чыңгыз Айтматов болсо абдан ой пикири чоң болгон экен, жана китептерди жазганда ар бир мындай айтканча теманы ачып бизге берди. Чыңгыз Айтматовдун негизги чыгармалары Совет заманына жаралса дагы, алар бүгүнкү күндө да маанилүүлүгүн жоготпой келет. Кыргызстандын залкар улуу жазуучусу Чыңгыз Төрөкулович Айтматов жөнүндө жаркын элес кыргыз элинин эсинде түбөлүк сакталат жана анын чыгармалык мурасы дүйнө элдеринин жалпы адамзаттык маданиятына баа жеткис салым болот.